Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 октябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин жыйынына катышуу үчүн келген Пакистан Ислам Республикасынын тышкы иштер министри Джалил Аббас Джиланини кабыл алды. Кыргыз-Пакистан эки тараптуу кызматташтыгынын учурдагы абалы жана келечеги тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Пакистан эл аралык жана регионалдык мамилелер системасында маанилүү орунду ээлеп, Кыргызстан эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экендигин айтты. Өз кезегинде Пакистандын тышкы иштер министри Джалил Аббас Джилани меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, мамлекет башчысына өлкө президенти Ариф Алви менен премьер-министрдин милдетин аткаруучу Анвар Уль Хак Каккардын жылуу саламдарын жеткирди. Джалил Аббас Джилани бул анын Кыргызстанга жасаган экинчи сапар экенин жана Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында өлкөдө чоң өзгөрүүлөр болгонун белгиледи. Өз кезегинде Пакистандын тышкы иштер министри Джалил Аббас Джилани меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, мамлекет башчысына өлкө президенти Ариф Алви менен премьер-министрдин милдетин аткаруучу Анвар Уль Хак Каккардын жылуу саламдарын жеткирди. Джалил Аббас Джилани бул анын Кыргызстанга жасаган экинчи сапары экенин жана Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында өлкөдө чоң өзгөрүүлөр болгонун белгиледи. Ал мындан ары да өз ара кызыкчылык жараткан бардык тармактарда эки өлкөнүн мамилелерин жандандырууга даяр экендигин билдирди. Мындан тышкары Джалил Аббас Джилани президент Садыр Жапаровду ыңгайлуу учурда Пакистанга сапар менен келип кетүүгө чакырды. Тараптар биргелешкен аракеттердин аркасында жакынкы келечекте Кыргыз-Пакистан кызматташтыгы жаңы бийиктиктерге жетерине ишеним билдиришти. Ассаламу алейкум, урматтуу министр мырза, Кыргызстанга кош келдиңиз. Учурда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешине катышуу максатында Бишкекке иш сапары менен келгениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Дагы бир жолу кош келдиңиз. Пакистан эл аралык жана регионалдык мамилелер системасында маанилүү орунду ээлейт жана Кыргызстан Пакистан менен эки тараптуу, ошондой эле көп тараптуу форматта кызматташтууну өнүктүрүүгө кызыктар экендигин белгилейм. Урматтуу министр мырза, Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы өз ара мамилелер жылдан жылга өнүгүп бара жатат. Кызматташтык Бириккен Улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Ислам кызматташтык уюму жана экономикалык кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык аянтчалардын алкагында да ыраттуу илгерилөөдө. Келерки жылдын башында Пакистанда кезектеги парламенттик шайлоолор болорун билем жана анын ийгиликтүү өткөрүлүшүн каалаймын. Келе жаткан 2024 жылдын ичинде эң жогорку жана жогорку деңгээлдеги өз ара иш сапарларды жана иш чараларды уюштурууга багытталган биргелешкен иш алып барууну белгилейм. Honorable President, Your Excellency. Улуу урматтуу президент мырза, мен эң биринчиден сиздер менен жолукканыма кубанычтамын. Кече түнү Бишкекке келгенден баштап мен абдан жылуу меймандостукту көрүп атам. Бизди ким тосуп албаса дагы абдан жылуу тосуп алып атышат. Урматтуу президент мырза, мен экинчи жолу келип атканым Кыргызстанга, бул аябай кооз өлкөңүздөргө келип аткан экинчи иш сапарым болуп атат. Ошондуктан мен байкаганымча абдан жакшы өзгөртүүлөр болгонун айтып кетет элем. Сиздин президентиңиздин алдында жакшылыктарды байкап атам. Урматтуу президент мырза, мен да айтып кетет элем, ушул жакшылыктардын баары менин урматтоо менен айтып кетчү сөздөр болуп атат. Анткени политикалык саясат жагынан дагы, экономикалык стабилдүүлүктүн өнүгүшүнө дагы болуп аткан өзгөрүүлөрдү сиздин жана сиздин командаңыздын башкармаларынан көрүп атабыз. Биздин өлкөбүздүн атынан жана элибиздин атынан айтып кетет элем, сизди чакыруубуз, сизди чакырган учурларда биз абдан кубаныч менен тосуп алабыз деп даярдыгыбызды билдиребиз. Ошондуктан сиздерге ыңгайлуу болгон убакытта Пакистанга кош келиңиздер. Урматтуу президент мырза, мен дагы өзүмдүн коллегамдын, өзүмдүн боордошу менен Жээнбек Кулубаев мырза менен тышкы иштер министри менен жолукканымда бүт биздин болгон кызматташуу маселелерин чечип сүйлөшүп алдык. Абдан кубанычтамын жана ыраазымын.
Биздин бизнес менен бизнеске, адам менен адамга болгон кызматташуубуз абдан жакшы деңгээлде деп айтып кеттим. Андан тышкары лидерлик менен лидерликтин да кызматташуусу жакшы деңгээлде. Ошондуктан Кыргызстандын биздин өлкөбүз менен болгон кызматташууну мындан дагы бекемдөөгө биздин аракетибизди айтып кетет элем. Урматтуу президент мырза, ушул институционалдуу механизмдерди биздин кызматташууну чындоого жана андан ары бекемдөөгө биз эки министрликтердин, тышкы иштер министрликтердин деңгээлинде, орун басарлардын министрликтин орун басарлары деңгээлинде жана лидерликтин сиздин жана биздин өлкөбүздүн командабыздардын ортосунда болгон кызматташууну ушундай деңгээлдерде кеңейтүүгө жана бекемдөөгө даярдыгыбызды билдиребиз. Сиз айтып кеткендей, биздин эки тараптуу кызматташуубуз гана эмес, башка платформалардагы болгон кызматташууну дагы айтып кетет элем. Бириккен Улуттардын платформасы болобу же Шанхай кызматташуунун платформасы болобу. Мындан ары дагы биздин канаттандырган маселелер булар. Биздин баалуулуктар бирдей болгонун айтып кетет элем. Регионалдык жана глобалдык ситуацияга биздин көз карашыбыз дагы туура келе турган шайкеш болуп турат. or Shanghai Cooperation Organization.